Салам достор, кыштакта бир күн бүгүн Кара Суу районуна караштуу Кызыл Сарай айылына келди. Адаттагыдай бул жерден мени дагы бир кыз тосуп алат. Азыр сиздер менен чогуу ал кыз менен таанышкандан кийин Кызыл Сарай айылын толугу менен чагылдырып берүүгө аракет жасайбыз. Айыл эл эмне менен тиричилик кылат, учурда кыш мезгилинде эмне менен алып келип жатат, ушунун баарын алдыда сиздерге көрсөтүп беребиз. Накай, мен сіздерге башында сөз бергендей, бұл жақта мен бай қыз деген қыз тосып алат. Азыр біз бай қыздың үйіне келіп қалдық. Бай қыз қандай? Қош келіпсіздер, жақсы, рахмат азыңыз. Жақсы, денсаулық іштер жақсы? Бары жақсы. Оқуларың болып отырды? Жақсы. Шол, келіп қалдық. Кіріңіздер анда. Кім бар чоңдордон? Атам бар. Салам алейкум. Қандайсыз? Жақсы, денсаулық іштеріңіз жақсы? Сіздер отырасыздар ба? Қышында қиналбай. Шо, келіп қалдық, сіздердің айлыңыздарды елге чағылдырып берейін деп. Анан сіз шу бай қызға бір күнге рұқсат беріп тұрсаңыз, бізге айылды көрсетіп таныштырып берсін. Қандай дейсіз? Мейлі, рұқсат бересіз ма? Рахмат. Өзі білегі ба, ала барып таныштырып. Бай қыз программаның шартында ушундай, мен ертеменен келіп, жұмыштан баштап, кечки жұмыштан бүтүрүшүм керек та. Эртемен эмне иш кылабыз азыр? Эртеменен азыр кой багабыз айылдын турмушунда. Анда кеттик кой бак. Таладан багабыз, Ооба, таладан. Бул жак. Чакыл эле, койлор таладабы азыр? Алыста. Алыс ба? Ооба. Койлор ушул жакта, азыр биз башка жакка келдик. Ооба, койлор ушул жерде камайбыз. Ушул жерден бошотуп оттотобуз. Бул жерде өзү дайыма койду укам багат. Укам, иним, укам. Рустам. Бир тууган. Анан азыр болсо бүгүн биз багабыз. Бул жерде өзү кичинекейибизден жашап өскөн чоңойгон жерибиз ушул жер болот. Анан Кызыл Сарайга баргансыздар. Же бул жерде эле? Кызыл Бул Сарайга жерде кичинекейибизге биринчи класска дери. Дери. Чейин деген мааниде. Мисалы, биринчи класска дери. Жетпей ага дагы. Биринчи класста ушул жерде. Кызыл Сарай айылына карайбы бул жерде? Ооба, карайт. Бул жерде койлор камалуу, Ооба. чыгарып, Талага барып оттотобуз. талга кайсыл жакта? Бул жакка. Бул жакта. Бул жакта негизи койду кыздар кайтарышабы же балдарбы? Бул жерде боло берет. Кимиси бош болсо же болбосо үйдө эркек бала жок болсо кыз бала багат. Эркек бала болсо кыз баланын үйүндө иши болсо эркек бала багып турат. Ынтымакта бардыгы келишип бага беришет бардыгы. Бул жер Кыздаркы да балдаркы. Коро Сарай. Бул жер бизе кой камала турган жерибиз болот. Атын эмне дейсиңер? Коро жана эле камала. Бул Койкана. Койкана. Булар түнү менен чөп жештиби? Түнү менен жок, чөп жешкен жок. Себеби күндүзү багылат, түнүсү камалып, кайрадан эртеси күндүзү чыгарылат. Азыр эмне калды ушунда? Азыр койлорду бошотуп, талага алып чыгабыз. Ой, Мен ашайын. Өздөрү чыгар. чыгышат ба? Кош. Кош. Булар бизди тааныбайт. Качат. Кош. 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 Ушинтип айдап чыгыш керек окшойт. Жакын эле жерге барабызбы? Ооба, ылдыйга. Кичине ылдыйга айдайбыз азыр. Булар ушинтип 4 мезгил тең ушундай же жайындасы жайлоого кетеби? Ооба, жайындасы жайлоого кетишет. Бул эмне? Бул козопая. Пактанын жыгачтары. Пактанын жыгачтары. Пактанын сабагы козопая. Канча жашынан баштап кой багып үйрөнгөнсүң? Кичинемден баштап эле 5-класстан баштап. Азыр бул койлорду
ортосунда 6-7 класстарда, 8 класстарда бакпадым. Быйыл эле алдык. Жакында эле алганбыз бул койлорду. Ошо. Так кичинекей менен бери эле. Кичинекейден бери да? Оңой эле өзү негизи багыш. Оңой эле. Байкыз айтсаң өзү айлели эмне менен тиричилик кылышат бул жакта? Айылдагы элдер дыйканчылык, мал чарбачылык, кой багышат, мал багышат. Жана дыйканчылыктан азыркы учурда көп эле беде, арпа, буудай, анча-мынча дарбыз, пияз эгишет. Эгебиз. Дагы пахта, мака эгилет. Дарактардан? Дарактардан болсо өрүк, Кызыл Сарайда өрүк, конкиляс, шабдалы, анар деле бар. Анар дагы өсөт. Турма дагы өсөт. Элдер кышында эмне менен алек болушат? Азыр кыш кар жаап койду. Эмне менен алек болушат? Кышындасы элдер бизге окшоп, кышындасы кээ бирлер ушинтип койлорун сыртка багышат. Көп кар жаагычен анан анча-мынчалар болсо үйдө эле чөптөрдөн берип, бедеден беришет. Азыр демек баары эле койлордун үйүнө камап коюп, бедеден салып, Ооба, үйдө азыр баары отурушат. Үйдө от жагып отурушат. Жаштар эмне менен элек жаштар үчүн шарттар барбы? Мисалы, эс алуу зонасы, башка нерселер. Эс алуу зонасы мисалы кандай? Азыр эмне кылып эс алса болот жаштар айылда? Только үйдө газон бар мектепте. Топ ойношот. Топ ойношот. Ошол эле. Ооба, ошол эле. Жайындасычы башка мезгилдечи? Бассейн. Жайында биздин айылда бассейн жок, тилекке каршы башка жакынкы айылдарда бар. Бирок бизде жок. Ошол жака барышабы? Ошол жака барып чөмүнүп, жуунуп келишет. Жакшы. Айылдагы жумуштар кыздардыкы, балдардыкы болуп бөлүнөбү? Жок. Кыла алганы кылып кете берет, бардык ишти кыз деле, кыз эркек баланыкын эркек бала кыз өзүнүн эле иштерин кылышат, бирок бардыгы бир. Кыз бала үй ишин бөлмөйт. Жалпысынан бирдей эле. Бардыгы бирдей эле. Эркек бала кыз баланын ишин кылбайт, албетте. Бирок кыз бала эркек баланын ишин кылып кете берет. Эмнеге? Үйүндө эркек бала жок болсо, же болбосо бир жакта эркек баланын иши болсо, ошондо кылып кете берет. Кылып кете берет, бардыгын кыла алышат. Жакшы, кыздар деп калдык. Кыздарга 40 үйдөн тыюу дейт. Бизде чектөөлөр аябай эле көп деп айтып эле келатышат. Бул жакта деле кыздарга чектөөлөр барбы? Көчөгө чыкпа, мисалы азыр экөөбүз чогуу жүрөбүз, ушинтип чогуу баспа деген сыяктуу. Чогуу баспа деген албетте ата-энелерден тыюу салынат, бирок көчөгө чыгып ойноо деген убактысы берилет. Убактысынан чыгып кетсе, албетте урушу мүмкүн. Мындай өтө эле тыюу жок. Көчөгө чыкпа, шаарга барба, азыр эч жакка чыкпайсың, анан кечинде эртерээк кел. Ошол эле. Ооба. Жакшы. Азыр аябай кызык болуп атат. Кызыл Сарайдын таңы эмне менен атып, эмне менен башталып да жумуштардан анан эмне менен кеч кирет? Айылдын бир күндүк жашоосун айтып бере аласыңбы? Кандай болот мисалы? Эртең менен таң атканда элдер турганда биринчи тамактанып алышат, эртең мененки тамакты жешип, анан сөзсүз. Эркек бала кой бакса, үйдөгү кыз бала үйдү жыйнап, мисалы атасы, байкеси, акасы, анан укасына айли, же болбосо. Анан ошентип үйүндөгү жумуштарды аткарышат. Азыр коронавирус маалында, пандемия учурунда мектепке деле барбай атабыз, тилекке каршы. Эми бардык сабактар онлайн болгонуна байланыштуу телевизордон эле көрүп, телефондон эле тапшырмаларды кайрадан аткарып жөнөтүп үйдө эле болуп атабыз бардыгыбыз, бардык окуучулар. Карантинге байланыштуу. Кечинде койлорду талаадан айдап келебиз. Кечинде койлорду талаадан айдап келип, тапшырмаларын эч ким аткарылык, кээ бирлерин аткарылык болсо аткарып жөнөтүшөт, же болбосо чайын ичип алып эле укташат. Демек, кадимки жай жашоо кышындасы дээрлик элдер бош. Бош деп эсептесе да болот. Жайындасы иш көбөйбү?
Жайындасы ооба, таладагы эгерде адамдарда тала болсо, иш албетте көбөйөт. Эртең менен туруп сразу чай ичип алып эле, талага бармай, кайрадан саат 1-лерде, 12:30-1-лерде келип, чайын ичип алып, кайрадан 3-тө же болбосо 1-де келсе, 2:30-дарда, 2-лерде кайра кетет. Ошол процесстердин баарын азыр биз жасап көрмөкпүз, эми бирок тилекке каршы Азыр кыш мезгилинде эч кандай талаада жумуш калган жок. Ооба, ошондой болуп калды. Азыр бир гана кой, мал багуу. Ошону гана коомчулукка биздин көрүүчүлөргө көрсөтүп бере алабыз. Ооба. Тала иштерине кыздар дагы чыгып, өзүң деле катышасыңбы? Ооба, тала иштерине биздин айылда кыздар деле бардыгы кете иш кылышат да. Бардыгы. Жакшы. Мектеп окуучусумун деп калдың. Кайсы кесиптин ээси болгуң келет? Мен чоңойгондо доктор болом деп азыр пландар айтылбайт, албетте сиздерге айтып койдум деп. Доктор болом деп эме кылып жатам. Ойлонуп план коюп. Жакшы. Азыр сен экөөбүз көчөдөн ээрчишип жүрөбүз да эми. Жумуштар жасап. Айылдын балдары мага тийишпейби, сен келип биздин кызга тийишсиң деп. Балким деп коеюн, тамаша. Эч ким эчтеке дебейт. Эч ким эч нерсе дебейт, кадимкидей эле жашоо. Ооба, кадимкидей эле. Мен дайым ар бир кызга берген суроом, мен ушул айылга күйөөлө болуп келип калсам, мен эмнелер күтөт, эмне өзгөчөлүктөр бар силерде күйөөлөрдө? Кыз тараптын жеңелери, эркек баланын жеңелери менен достору менен, эркек ошо күйөө баланын достору менен сүйлөшүп, акчаны эсептешип алышып, анан баланы түшүрүшөт. Бала акча берип, түшкөндөн кийин күйөө балага сары май жедиришет. Сары май. Окшош, ба. Анан күйөө баланы үйгө чакырышып, үйдөн анын астына жаңы кабат-кабат кылып төшөктөрдү коюшат тигине. Анан кийин кичине чай ичип алып туруп, кайрадан кызга барып, кыз менен эми кыздын жеңелери менен эркек баланын жеңелери достору эсептешишет. Эми кызды чыгарууга. Анан ошол жерде эми ар кандай оюндарды кылса болот. Мисалы, кыздын досторун отургузуп туруп, алардын үстүнө жоолук таштап. Ушундай оюндар ойнолот. Ооба, ойнолот. Мына өзүнүн келечектеги жубайын ошол табыш керек болот да. Аялын жоолуктардын арасынан нол деп. Анан ошентип чыгарышып, ошентип анан Кете берет. Уланат. Күйөө балдарды сынап көрмөй салты барбы, жокпу? Себеби биз көп аймактарды кыдырдык. Күйөө балдарды ар кандай сынап көрүшөт экен. Отун жардырышат экен бир жерде. Кээ бир аксыга биз Жалал Абадка барганда атты токутуп, ат миндирип көрөт экен. Бизде андай эмелер жок, салттар жок, андай эч кандай. Антип күйөө баланы кыйнабайсыңар. Ооба, күйөө бала келгенде эми өзүнүн баягы кыздар менен, аялы менен баягы кабинетте чай ичишет го, комнатасында, бөлмөсүндө. Анан чай ичип атканда бул жактан балдыздары же болбосо ошол үйдүн тургундары баягы күйөө баланын бут кийимдерин бекитиши мүмкүн. Бекитип коет, бул жалпы окшош бардык жерде. Анан да эң кызыктуусу калың канча? Калың эми 100 миң, 150 миң Акча. 200 миңге чейин. Ошол эле акча болду. Ооба. Башка эч нерсе эмес. Жок. Мал берилет же болбосо мындай кой же бир торпокпу, ушуну берилет, торпок берилет. Кошулуп берилет. Демек кыздарга 150 миң акчаң болсо, Кызыл Сарайдан кыз алып кетебиз. 200 миң деп болот ошол эле. 200 миң. Жаңы келген келиндерге кандай өзгөчөлүктөр бар? Эртең менен чыгып көчөнү шыпырыш керекпи? Кандай? Андай өзгөчөлүк деле жок. Келин болуп келсең, өзүң үйүңө таза кармап туруу. Ошол эле. Ошол эле. Айырмасы жок. Жакшы, азыр биз кой багып атабыз, бирок койлор кайра биз жакка карап келатат. Кой багыш оңой элеби? Оңой эле, кой багыш албетте. Эгерде башка жакка өзүңдүн талааңдан башка жакка чыгып кете турган болсо, аны айдап келесиң, анан ушундай бизге окшоп, биздин койлорго окшоп акылдуу болуп, өзүңдүн жерде оттой беришсе, отура бересиң. Китеп окуйсуң же болбосо кой бакканча китеп окуп, же болбосо телефон чукулап отурасың. Жакшы. Кой баккан кызыктуу экен да. Кой багып эми бул деле бир иш. Кызыктуу деле. Кызыктуу деле эмес, оңой деле эмес.
Кыйын деле эмес. Endemesi. Hazır vaqt ötdü. Kelele. Оор айдап эме кылсак деле болот, камасак деле Камасак болот. деле болот. Андан кийин үйгө барабыз. Чөп салабызбы? Ооба камагандан кийин азыр мака беребиз, жем. Жем берип, коёбуз, анан үйгө кетебиз. Бизге айылдын тарыхын айтып берген бирөө керек. Ушундай барбы? Ооба барында Шакирова бар. Ошонун үйүнө барып, анан сени үйүңө узатып коем. Куш. Хош. Азыр эмне кылабыз ушунда? Азыр мака беребиз буларга. Maka, жүгөрү. Жем беребиз. Кайсы жакта? Мака. Ал жерде даярданганы бар. Бериспи. Кандай салып кете бересизби? Ооба, баарына бирдей кылып тегиз бер. Өзөр жей берсин. Биз айылдын тарыхын билгени кеттик. Шакира акага кеттик. Ооба. Мына ушул үй. Үйүнө да келдик. Сен аябай бат-баттан басат экенсиң. Бүгүн сага жетпей эле чарчадым да. Кире беребизби? Киребиз. Ой, Кирер. Шакира. Кандайсыз? Биринчи ошо Кызыл Сарай айылы эмне себептен Кызыл Сарай деп коюлуп калган? Kızıl Saray деген söz бұл ilgili bir özü saray деген uruz. Saray urusu Munguş'a varıp başladı. Munguş'un 12 balası var. 12 balasının biri, misal için Munguş'tan Capalak var, Teki var, Tölökön var, Gence, Kövcatık var, 12 balası var da. Oşoğunun biri saray. Şu saray деген uru el bulganбыз ilgeri. Oşonda Öktar Sovet hökümeti Öktar Revolütsiyası жеңгенде sarayga Kızıldı koşup bakın. Manda көбүнчө Kızıl деген. Kızıl деген нерсе. Kızıl Oktyabr, Kızıl Armiya деген sözler. Kızıl Saray, Kızıl Sengir деген колхоздор болгон ilgeri. Oşonda şu Kızıl Saray деп ошонон койгон. Kızıl Öktar Revolütsiyası койгон. Kızılдар. Şuradan başlar, Sayılmanlı göçü Kızıl koşup başlar. Урунун аты менен Союз Урунун аты малдагы Сарай. бабилер деген сөздөн Кызыл Сарай келип чыккан. Saraydan uru болгон да biz. Жакшы. Bir toy gel. Кайсы жылдан баштап отурукташа баштадыңыздар эми бияка? Kim desin? Кайсы жылдан баштап бул жака отурукташып, көчүп келип, Biz ilgerikten şöyle oturuklar çıkıyoruz. Nesin ya il? канча жылдан бери? Biz bilmiyoruz. Çoğu atalarız şöyle oldu. Attağız, çoğu atalarız bir şöyle oldu. Канча түтүн эл жашайт эми азыр? Hı? Канча түтүн эл жашайт? Tütün bir yerde hazır, onda hazır ya. Ondo, anda деген мааниде. Bir 70-80 değil var. Hazır hem 200'den aşıp et, 300 yok. Kocalı, balacaka. Tuğulu, ösüp. Az 200 kocalıktan aşıp kaldık. Кайсы улуттагы элдер жашайт? Bir yerde Özbekler var, ança bir 5-6 ölü. Anan göğünceli Kırgız. Kırgızlı. Anan Kırgız'dan da anan saraydan başka daha başka urular var. Savay diyen urular var. Bu tuğanlarımdan misalinden kongan ataları. 50. yılları alaydan göçürme olup gelişken. Pereseliğe neden söz? Eli göçürme uyuşturup. Analardı toğdan beri götürüp gelgen de. Ben oturup taştırış için. Ayrı uyuşturuş için, göç ettiğin anında. Medeniyet taştırı meselesinde. Şuna geldi. Anan, şu hazırım, Savay urusu var bir yerde. Kodoğaçın degen urulardan var.
Анан где-то 90%, 90-95% сарай бар. Эмне менен тиричилик кылат айыл эли? Жалпысынан. Мурда Айылдын кандай болгон эли- азыр кандай? Айдын eli gölçülü ay çarvası değil mi? Egin tegini git. Pakta git. Maka git. Piyaz, gondar, egin tegini gitti. Ana mal. Mal var mı? Şol beni deseydi. Байкыз, сага чоң рахмат. Бүгүн өзүңдүн айылыңа тактап айтканда Кызыл Сарай айылын тааныштырууда бизге чоң жардам бердиң. Ошол эле мезгилде өзүң айылыңа салым коштуң. Сага чоң рахмат. Сиздерге дагы чоң рахмат. Жакшы айтыңыздар, деңиздерге. Мейли. Жакшы бар. Мынакей достор, бүгүн биз Кызыл Сарай айылын сиздерге тааныштырууга бар күчүбүздү жумшадык. Кийинки кыштакта бир күндөн көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар.